Саламатсыздар, Салам медиа каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Баткен районунун Газ айылына сапар тартып. Газ айылында акыркы учурда эмнелер өзгөрүп атат? Жашоо шарты кандай? Эл, жай тургундар кантип жашап атат? Ошол тууралуу кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бар өзелек ете берсек, айыл дагы бирөө караш керек. Ойнап күлгөн убагым, бактылуу чагым. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Келдиңерби? Ооба да, ушул газ айылы жөнүндө кенен бир жакшы бир сиздерден материал алып кетсек деп келип отурабыз. Сиз бул айылда канча жылдан бери иштеп атасыз? Мен бул айылда 2,5 жылдан бери иштеп атам. Иштеп баштаган 2,5 жыл болду, Кудайга шүгүр. Айыл эли менен иштешип, биздин айылда 2,5 жыл иштеген аралыгында 5 миллион сомдук ички инвестиция тарттым. Айылдын өзүнө? Айылдын өзүнө. Бул жерде бизде азыр Баткен райондук өнүктүрүү фонду тарабынан көп иштер жасалды. Анан столба мамчаларды, электр мамчаларын жаңыладык. Аны Арис тарабынан каржыланды. Арис менен иштешип, проект негизде болду ал дагы. Азыр биз ошондо кайсы жерге келдик азыр? Биз азыр Сабдраимова Насипа деген эже Демилге жазып, өзүнчө бир үйгө тигүү цех ачкан, ошого келдик. Ошол эженин үйүнө, Ооба. Кандайсыздар аба? Жакшы, келгиле. Тынчпсыздар, соолуңуздар жакшыбы? Ушу сиздер чеберкана ачыптыр деди, ошого келдик. Бир көрөйлү деп. Мынакей, Наси групп чеберлери. Айылдын кыйын айымдары дейт. Ушул чеберкана экен. Ого. Бул жерде азыр канча адам иштеп атат азыр учурда? 10 адам иштеп атат. 10 адам күн сайын иш менен камсыз. Анан эмне көбүрөөк эмне тигип атасыздар? Бизге эми ошол Бишкектен келген мекесе ошону тигебиз. Буйртмага карап. Буйртмага карап. Айрыкча эмнелер тигип тапшырдыңыздар буга чейин азыр? Көбүнчө азыр кышкы кийимдер. Кышкы кийимдер, Баягы худи. Ошолор. Булар өзүңүздөрдүн брендиңиздер менен кетеби? Жок. Ким буйртма берсе ошонун эмеси менен, Пока мен өзүмдүн брендим менен чыга элекмин. Бренд иштеш керек да. Брендке иштеп атабыз азыр. Газ деп. Эми жаңы эле баштадык да биз. Азыр мындай спортивка тигип атат. Мыналарбы? Биз буларды атайын Бишкектен кайра бизге келет экен да, Бияктан өзүңүздөр эле базарда сатышыңыздар керек экен. Жетиштирүү кыйын болуп калат да өзүңүзгө. Мына карагыла. Мына кийип жүргөн эле. Сонун спортивка экен. Мына көрсөтөйүм, мына. Мына Баткенден эле, мына Газда тоонун арасындагы айылда, Алма бактын ичинде эле. Алма бактын ичинде. Ушундай эле мына толстовка дейби, шедеврлер жаралып атат. Газ айылы Баткен районунун Алтын Бешик айыл аймагына карайт. Айылда 278 кожолук. Башкача айтканда 2373 адам жашайт. Логистический центр керек. Азыр мына бүт терип атат, үйлөргө киргизип атат азыр. Шону биз ошондой центр болсо жерге сактап сатсак. Каалаган убакта? Каалаган убакта. Бирөөдүкү үйдү эме болуп кетет. Баягыдай пор болуп кетет, бирөөдүкү үшүгүрүп кетет. Мисалы үчүн мына коңушу бир жерде жашабайт. Азыр терип киргизет, кетет. Үшүк алабы, өрүктөр болбой калган бизде. Чотур басып, алмага басым жасап калган бизге. Шуну сактай турган логистический центр керек. Бул жерге канча тоок ылайыкташтык дейсиз? 2,5 миң тоок. 2,5 миң тоок батат, Кудай берсе. Кудай кааласа. Анан бул жалпы курулуштун квадрат метри канча болуп атат?
Квадрат метр 350 квадрат метр болуп атат. Азыркы ошо жазган долбооңузда канча адам эмгектенет? Азыр 5 адам эмгектенип атат. 5 адам ушу өзүңүздүн жергиликтүү эле усталар. Ооба, жергиликтүү. Бул азыр заманбап, заман талабына ылайык ферма болот, а? Кудай буйрса. Анан мындан түшкөн каражат өзүңүздөрдүн айлаңыздарга калат. Кудай буйрса өзүнүн айла калат. Бул курулуп аткан тоок ферманын шарттары бизде жарым автоматташтырылган түрдө болот. Жана тууган жумурткалары лента менен келет. Көңүн ручной чыгарабыз. Ошого сууларына коебуз. Сууларда автоматташтырылган түрдө суу ичилет. Жана өзүнүн атайын даярдалган пипеткалары менен болот. Бардык нерсе өзүнүн заман талабына ылайыкташтырылган тоок ферма болуп атат. Буну каржылаган биздин Баткен райондук өнүктүрүү фонду, жергиликтүү бийлик каржылап атат. Ошолордун каржылоосу менен ушул ишти баштаган. Жалпы сметасы канча болот? Жалпы сметасы 3 миллион 750 миң сом. Курулушу тоогу менен. Ооба. Тоокторду чөжөсүнөн ачтырасыздарбы же? Жок. Даяр аласыздар биринчи. Тоокторду даяр алабыз. Андан кийин өзүңүз 2 айлык чөжөлөрдү алабыз. 3-чү Жумуртка жумуртка багытында. 1 айдан кийин жумуртка Кудай буйрса туу баштайт. Ар бир мектептин багында дагы, бала бакчанын багында дагы алма өсүп турат. Азыркы күндө ички миграция абдан өскөн. Мунун себеби айыл тоо койнунда жайгашып, киреше була болгон дыйканчылык, айдоо жердин жана сугат суунун тартыштыгынан деп эсептейт айыл башчы Турдубек Сыдыков. Бизде ички миграция өтө өскөн. Бишкекке, Кара Балтага барып тамеки иштешеттер. Өзүбүздүн элдер, нерде жергиликтүү калып калгандары Баткенге барып, Баткенге аренда жерлерди алып тамеки эгишет. Той жыйноо үчүн мака эгишет арендага алып. Себеби биздин айылда ал жака чыгып кеткендердин себеби бирден бир себеби болгон жер тартыштыгы, жер маселеси. Айдоо жери, сугат жер бизде аз, өтө эле аз. Жок койсо. Ооба, жок койсо. Бул айылда эмгекке жарамдуу жаштардын көбү Россияда же өлкөбүздүн чоң шаарларында эмгектенишет. Бирок ата-энесин өз туулган айылын таштап кетпей, айылда жашоо кечирген жаштар да жок эмес. Абдуллаев Сапарали айыл тиричилигине да жаштар керек дейт. Мал чарбачылык, дыйканчылык менен алекпиз. Жайытыбыздагы мал чарбачылыкка дагы өтө эле ыңгайлуу эмес, айла жок. Жашоо тиричилик өтүш керек, ошон үчүн мал чарбачылыктагы, дыйканчылыктагы баарыбыз эле кете берсек, айыл дагы бирөө караш керек го. Ошон үчүн ушул айылда кичине кызмат кылайлы турабыз ошол айыл. Газ айылы негизи өнөрлүү ишкерлерге, өнөр адамдарга бай айылдардын бири. Скульптор агабыздын интервью алайын деп турабыз, атайын келдик. Отурган Жолборс дагы дал ошол кишинин эмгеги. Ассаламу алейкум. Кандайсыз агай? Эми ушу балалык кезден эле мен өзү ушундай сүрөткө кызыкчыл элем. Ошондон кийин сүрөтчүлүк 8-классты бүтүп эле Жалал Абадта сүрөтчүлөр окуу жайы ачылып калып, ошо этке барып окуп, ошону бүтүргөндөн бери мектепте иштедим. Сүрөтчү болуп, сүрөттөн сабак берип иштеп келдим. Эми мектептен бошоп чыктым пенсияга. Ошондон бери тамырлардан ар түрдүү нерселерди, окшошуп калган нерселер жасайм. Ушундай жанр бар да сүрөт искусствосунда. Жаратылыш скульптор деген жанр бар. Ошол жанрында иштеп келдим. Анан кээде ташты да сүйлөтөт окшойсуз. Кээде ушу статуяларды жасап коем. Мыналар бекер эле болгон, мыналар. Өзүм эле мен эми жашым 60-тан ашып калды. Ушу өзүмдөн кийин из калтырып, айылым үчүн кичине колумдан келгенди жасап коеюн деп жасагам да мына статуяларды. Анан аны детсадтын башчысы баягы эне менен баланын
bir mээримин элестеткен нерсе жасап бериң дегенден ошо бугуну жасап бергем. Ис калтырсам деп жүрөт элем, ушу канча мүмкүн болушунча көбүрөөк жасап калышка үлгүрүп калайын деп жүрөм. Бул жакта дедиңиз биздин калган 1 гектарыңызды? Клуб мына. Клубка сактап койгонсуздар жасаганыңыздарды. Мушунун баары сиздин колуңуздан чыккан. Мунун ар бириге өзүнчө бир баягы илхам келип, бир нерселер менен, баягы эргүү менен жасагансыз да, агай. Четинен эле бир экөөсүн айтып бериңизчи. Жаратылыш скульптур деген жанр бар. Ошого бир жасаганын кайталап жасабайт экен. Аны ошон үчүн сат деп кээ бирлер көчмөндөр оюнуна барганда дагы суранышат да. Мен айттым, жок. Бул эми мисалы үчүн ушул эле Акбаран көз жашы. Акбаран көз жашы деп атап койгонбуз. Ушунун кайталап мен эч качан жаратылыштан кайтып таба албайм да. Болсо башкача формада болушу мүмкүн. Бирок ушунун өздөйдү эч качан кайтарып табыш кыйын да. Мынау емелер көбейгенде дагы жакшы болуп атат. Мынау швейн эсектер. Мынау эми тоок эми ачылат деп атат. Пицца фабрика. Бул ишке кирип калса, бул дагы жакшы болот энди. Элдин эмеси да. Тынч бололу барыбыз. Мынау заманыбыз тынч болсун. Мынау иштеп аткан пашаларыбыз, ишканалар көп, эмелер, курулуштар жакшы бүтүп атат. Кудай калса келечекте жакшы нем болот деп ойлойбуз. 5 вакыт намазында ушу дуа кылам, ушу дүйнөдө болуп аткан согуштарды Аллахым өзү токтотуп, бейгүнаа бенделерди бөдөлүнөн сактагын дейм. Анан Кыргызстан президентибиздин өмүрүн узун кылып, ушул иштерине ырбаж бергин деймин. Кыргызстаныбыз гүлдөгөн өнүккөн мамлекеттердин катарына кошушунда ушу чоңдорубуздун иштериге ырбаж берип, ошолорго күч кубат бергин деп дуа кылам.